Салам Суперкейчи порталынын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин маектерибиздин коногу белгилүү кылгыякчы айым Залина Касымова болмокчу. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Рахмат, барышып. Бүгүн биз атайын сиз менен сиздин жан дүйнөңүз, чыгармачылыгыңыз, жашооңуз, ошондой эле сиздин жашооңуздагы мырзалар тууралуу. Мырзалар дегенде атаңыз, бир туугандарыңыз, балдарыңыз, жана башка дегендей да. Анан кандай эмне жаңылыктарыңыз бар учурда? Эмне менен алек болуп атасыз? Ошолор тууралуу. Саламатсыздарбы? Мен абдан кубанычтамын. Кутман күнүңүздөр менен. Эми азыркы учурда баягы жумуш өз нугунда жүрүп жатат. Үй бүлө, бала чака дегендейчи. Бардыгы Кудайга шүгүр, өз орду менен акырындан болуп жатат бардыгы. Учурда мен Кыргыз улуттук филармонияда, Токтол Сатылганов атындагы улуттук филармонияда иштейм, эмгектенем, ал жакта иштеп жатабыз. Андан тышкары Бибисара Бишеналиева атындагы музыкалык искусство университетинде дагы сабак берем, кыяк боюнча. Ал жерде дагы экзамендер болуп жатат. Азыркы учурда тим эле студенттер менен аябай мындай модулдар болуп, азыр сессия учуру да. Ошондой жагы болуп жатат. Андан тышкары жакында эле Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрына дагы жумушка чакырып, ошол жерге жумушка алышты. Себеби көп азыр таң калат болуш керек, себеби театрга бул кандай тиешеси барбы, чакырып салып кетти. Анан ал жерге өзүңүздөр билгендей Кайрат Иманалиевдин Үмүт деген спектакли, моноспектакли жакындан бери коюлуп жатат. 1 жылга жакындап калыптыр, билбей эле. Ошол жерде мен кыяк менен ал жерде главный ролдо, башкы ролдо биздин эжебиз Назира Мамбетова, эл артисти Назира Мамбетова эжебиз ойнойт. Анан эже менен сахнада биргеликте мен баягы эженин жаш кезин, эженин жан дүйнөсүн нерсени музыка менен, кылгыяк менен мен да сахнада отуруп аткарып берем. Дан жакшы жаңы жумушуңуз кут болсун дейли. Анан ошончо жумуштун баарына кантип жетишип атасыз? Эми жетиш керек да. Мен ушул макалды көп айтам да. Байкасам, баягы ушундай суроону көп беришет экен да. Кантип жетишип атасыз? Анан ушул суроого эле дароо баягы макал туш келип калат экен да, башка түшсө байтал жорго дегендейчи. Андан тышкары дагы бир жумушум бар деп. Ал айтылбайбы? Жок, ал айтылат. Эми просто айтсам дагы жүрөгүң ырчып кетет деп атпаймынбы? Жок, айта бериңиз. Дагы немеде военный ЦДА деп коет. Орусча айтканда Центральный дом армии дейт да. Ошол жерде дагы музыкалык баягы өзүбүздүн мындай ансамбль топ бар. Ошол жерде да эмгектенем. Кудай буйрса, жакынкы күндөрү ошо түштүк жергесине гастролдоп чыгып бартабыз. Ошондон жакшы. Анан балдарыңыз тууралуу дагы сурам келет. Балдарыңыз, аларга дагы убакыт бөлгөнгө жетишип атасызбы? Албетте, жетишем. Кудайга шүгүр. Жетишкенге аракет кылам. Мен мисалы үчүн азыр 3-4 жерде атабадымбы, эчтең депчи. Ал жерде мисалы бир жерге күндү барабыз, бир жерине жумасына 2 жолу барасың. Анан саатты тууралап баарына жетишкенге аракет кылам. Андан тышкары балдарды сурап атасыз. Ушунча жерде иштесе балдарга кантип жетишет деп таң калып атасыз окшойт. Анан Кудайга шүгүр жетишем. Балдарды мисалы күндө мектепке алып барам эртең менен. Кайра алып келем. Курсактарын тойгузуп, анан кийин тияка кетем, жумуштар мененчи. Андан тышкары кызымды азыркы учурда Чуков атындагы сүрөт академиясына, училищесине, ошол жерге да алып барып жатам. Ага да жетишип атабыз дегендейчи. Алып барам. 1-2 жолу болуп калды. Өзүм бош болгон учурда кызым менен чогуу кирип кошо сүрөттөрдү тартып дегендейчи. Ошо кызым аябай сүрөткө азыр ушундай кызыгып, негизи жакшы тартат да. Көз тийбесин, жакшы тартат. Алда айтып өттүк, жашооңуздагы мырзалар деп. Эң алгач эле атаңыз тууралуу сурагым келип атат. Маектериңиздин биринде атам ошондой чыгармачылыкта аябай түшүнгөн, өзү дагы ошол тармакта эмгектенген адам депчи. Негизи эле атаңызга жакынсызбы? Ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат.
чынында мырзалар дегенде эле дароо эсиске атагыз келет да. Бул мен ойлойм, менин жашоомдогу эң менин баягы сүйүнүчүм, эң ошол менин бактылуулугум бул менин ата-энемдин бардыгы да, бар. Негизи ата-энем деп эсептейм да. Эми албетте бала чакаң, бир тууганың, бирок эң ошолордун бир башкача жакыны, мындай жүрөгүң менен жакшы көрүп, бул албетте ата-эне. Бул ата, менин апам дегендей, анан атам менин жашоомдо чоң роль ойнойт. Мисалы үчүн чыгармачылыкка жакын инсан, чынында эле. Чыгарма азыр башка кесиптин ээси, бирок деген чыгармачылыкты абдан жакшы түшүнгөн инсан, абдан жакшы түшүнүп, баалап. Мисалы үчүн менин бул жашоомдогу менин колдоочуларым бул баягы моралдык жактан дагы, материалдык жактан да, баардык жактан бул менин ата-энем деп айтам да. Себеби кандай гана күн болбосун, кандай гана мен кичинекей кезимден окудум да, 9 жаштан баштап ошо Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык атайын мектепте окудум. Ал жерге мисалы мен азыр айтып калбадымбы, кызымды мен мисалы байкап азыр алып барып атам депчи, ошол сыяктуу эле менин ата-энем дагы ушу кичинекей кезимде байкаган экен да. Кызыгуундуу, шыгымды, ушундай башка бирөөлөр аспапта ойноп калса мен ушунчалык бир кызыгып, ушундай бир суктанат элем да. Анан ошол нерселерди байкаса керек. Мени ошо 9 жашымда Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке алып барып, тапшыртып, баягы текшертип, эми алып барганда эле кабыл албайт да. Жөндөмү барбы, жокпу, кандай болот деп анан экзаменге өткөрүп, экзамен берип, анан кийин кабыл алышкан да. Анан бул эң биринчи себепкерлер бул менин ата-энем, бул менин атам. Себеби атам өзгөчө мындай башкача түшүнөт десем болот да. Өзү да баягы комузда чертет, негизи чертет. Анан күүлөрдү, мисалы, кээ бир күүлөрдү менден кыйын билет да. Анан бүгүнкү күнгө чейин кээ бир күүлөрдү, кээ бир чыгармаларды сунуштап айтып, менин эң биринчи сынчыларым дагы бул менин ата-энем да. Атам дароо эле атама окузам, үйгө барып эле анан кийин мисалы жумушта папа дейм да менчи. Жумушта болот да, анан кийин мамам экөөбүз сүйлөшүп, анан күтөм. Папам келгенде анан чогулгузам да. Ата-энеметчи экөөнө чогулгузуп, анан сынга коем да, мындайча айтканда. Анткени мен эсептейм, бул ата-эне бул балага эч кандай эч бир учурда жамандык, бир жаман нерсе каалабайт да. Болгондой айтат да. Анан эгер ошол мисалы чыгармачылыкты түшүнөт деп атпаймынбы? Түшүнбөсө балким жөн эле угузуп коймокмун. Мына мен жаздырдым, угуп көрүңүздөр депчи. Анан мен угузганда мисалы сөз түрдө бир жакшы ой пикирлерин айтат да. Жакшы болсо жакшы, жаман болсо жетпей турган жерлерин дагы айтат дегендейчи. Ошо атам менин жашоомдо чоң ролу. Анан ошол мүнөзү кандай атаңыздын? Анан экөөңүздөрдүн кандай окшоштук жактарыңыздар бар? Негизи атаңыздын кызы окшойсуз, жакын окшойсуз. Мен атамдын кызымын десем болот. Атам экөөбүздүн мүнөзүбүз аябай окшош да. Анан негизи аны деген мен өзүм баягы окшоштурбойм. Апам ошентип айтып калат да. Апам же бир туугандарым ошентип калат да. Атаң окшошсуң депчи. Кээ бир нерселер папам баягы айткан кылган, баягы өжөр адам да, аябай тырышчаак адам. Аябай иштерман. Мен албетте анчалык эмесмин, бирок мен эгер атамды сиз ушунча жумушта иштеп анан иштерман эмесмин деп атсаңыз. Мен өзүм баягы өзүм дагы мен сын аябай сын айтам да, өзүм. Эми бирок чеги менен талап катуу коюп, ошондой инсандардын катарына кирип кетем. Балким ошон үчүн мындай кичине мындай скромныйраак болуп дагы айтып жатам. Бирок негизи чынында эле айтканда атам өтө иштерман инсан да. Анан баягы идеяга бай адам да. Оюнда көп нерсе бар да. Болгондо да мисалы үчүн мындай өзүнүн оюнан чыгарып бир өзү бир нерсени ойлоп таап ошондой ишке ашырганды абдан жакшы көргөн инсан да. Анан тайын тартат деп коет да. Анан
эр деген бул жигит жигит тайын тартат деп коет го. Анан баламан чынында ошол нерсени байкайм да. Анткени балам мындай да, мындай өтө жөндөмдүү, анан өзү ойлоп тапканга жөндөмдүү. Мисалы үчүн ар бир инсандын өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот да. Кээ бирөө мисалы айткан нерсени так аткарат. Эми ушундай инсандар болот. Кээ бирөө өзүнүн оюнан чыгарып жасаганды жакшы көрөт да. Анан мен атамды айтып калдым го ошондой инсан депчи. Анан мен баламды да ошондой сапаттарды байкайм да. Сиздин көз карашыңыздан күчтүү мырза деген кандай сапаттарга ээ болуш керек? Күчтүү мырза деген эми бул эң биринчи бул эрки күчтүү болуш керек да. Эми эркек болгондо баягы эркектик сапат деп мен айткандан кайтпаган балким. Эми айткандан кайтпаган деп кээ бирөө тескерисин эле анан эми андай мааниде эмес да, мындай. Мисалы үчүн бир нерсени айттыбы, мындай бир ишке ашыра, ошол нерсеге жете тургандай болуш керек да. Ал үчүн эрки болуш керек, эрки күчтүү баягы бир талап коюп өзүнө мен мындай кылышым керек, тиндей кылышым керек, бир максаттарды коюп, ошого жетип дегендейчи. Андан тышкары сөзсүз түрдө адамгерчилик болуш керек. Адамгерчилик миң укмуш киши болсо дагы, миң таланттуу, миң тим эле дүйнө жүзү тим эле колун алаканына салып көтөрүп турган болсо дагы адамгерчиликсиз менин жеке көз карашымда бул анчалык деле сыйырматка менин көз карашымда ээ болбойт да. Анткени адамгерчилик бул дагы өтө керектүү, эң баягы негизи эле эркек эле эмес, негизи эле адамга керектүү эң мыкты сапат да булчу адамгерчилик. Мурунку жолдошуңуз Аскат Мусабеков да сиздин жашооңузда кандай роль ойноду? Азыр мындай кое бердиңизби, мындай бир немеңизден деген жан дүйнөңүздөн? Эми албетте менин жашоомдо бул менин балдардын атасы да. Менин балдарымдын атасы, мен аны балдарымдын атасы катары сыйлайм, урматтайм. Себеби миң жакшы болобу, миң жаман болобу, бул балдарымдын атасы да. Мен ал нерсени эч өзгөртө албайм дегендейчи. Анан мен тескерисинче ага ыраазы болом, себеби мага менин жакшынакай 2 соногон балам бар да. Кудайга шүгүр. Көз тийбесин. Кудайга шүгүр кылам да, анткени бир кызым, бир уулум бар. Мен мисалы үчүн бүгүнкү күнү кубанта турган дагы, баягы мени бактылуу кыла турган дагы ошол менин кичинекейлерим да. Эми Кудайга шүгүр чоңоюп калды, бирок мага алар дагы деле кичинекей көрүнө берет да. Кээде кызым уркат, апа депчи. Мен я уже большая деп, мен чоңойдум да деп кээде күлүп калат да. Анан эми Кудайга шүгүр мен балдардын атасы катары жакшы эле кандай десем, көз караштан ойдом дейсизби? Жакшы эле көз караштамын, албетте мен балдардын атасы. Мындай бир адамды кое бергенде ичте мындай таарыныч калбайт белең? Эми мен айтпаймын такыр эле ой деп кээ бирөө бар го, мисалы такыр эле ой таарыныч жок, анан эмне. Албетте биз баягы чогуу жашадык туурабы. Анын үстүнө мисалы мындай жаш кезибизде эле үйлөнгөнбүз да. Эми экөөбүз тең. Мен анда 22 жашта болчумун да. Жаңы эле консерваторияны аяктап, эми экөөбүз тең студент болуп таанышканбыз дегендейчи. Анан албетте ал учурда болгон сезимдер бул эми бул тарыхта туурабы. Ал нерсени эч жака кетире албайбыз. Ал нерсени мен өзгөртө албайм. Ал нерсени эч жака кетире албайм, анткени ал нерсе болду, кетти дегендейчи. Анан албетте башында сөзсүз түрдө менче мындай жөн эле деп коюп кетип калгандай бул бир оюнчук нерсе эмес да туурабы. Оюнчук же болбосо мынтип кандай десем, деп эле эч нерсе болбой. Мен анчалык жеңил желпи адам эмесмин, деп эле кете бергендечи. Албетте бул нерсе башында мындай кыйналган күндөр болду дегендейчи. Кыйналдым дегенде баягы жан дүйнө кыйналат да. Мен ойлойм, мен ошол нерсени туура эле
сиңирип туура эле кой бердим деп эсептейм да. Эми албетте мисалы үчүн 100% эң негизгиси баягы жан дүйнөң кой бериш керек экен да. Ал эми күнүмдүк жашоодо бул мисалы менин балдарымдын атасы да бул нерсе бизди баары бир миң кой бердим укмуш деген менен баары бир бирде болбосо бирде байланыштырып турушу мүмкүн да. Миң мисалы катышпаган учурда дагы миң мисалы үчүн атасы эми катышабы катышпайбы ал өзүнүн ишидечи. Бирок азыр болбосо дагы мисалы 5 жылбы, 10 жылбы, 20 жыл өтөбү бул нерсе баягы бизди баары мындай кандай десем бириктирип турат болуш керек да. Бирок эң негизгиси жан дүйнө кой бериш керек экен. Мен кой бердим деп айта алам. Балдарыңыз катышып турабы атасы менен? Атасы үйлөнгөнгө чейин катышып турчу. Андан кийин азыркы учурда катышпайт. Себеби мен неме кылган жокмун. Мен запрет кылган жокмун. Болгону атасы өзү катышпайт. Атасынын өзүнүн каалоосу. Таарыныч жокпу сизде балдары менен катышпай жатат? Менде таарыныч жок. Жеке менде. Бирок балдарга миң кандай күн болгондо дагы атасы өзүнүн атасы болуп калыш керек да. Ал себептен эми бул эмнеге айтып атам? Балдарга атанын мээрими керек. Мисалы азыр дагы көп айтышы мүмкүн да, ой андай болсо эмне үчүн үй бүлөнү сактап калбайсың, анан тиги бул депчи. Эми аракет кылдык. Мен аракет кылдым мисалы үчүн. Эми бул демек андай болбойт экен да, бул ишке ашпай койду, эч эле ашпай койду да. Эч болбой койду да бул нерсечи. Анан демек ушундай кабыл алдык туура. Бирок эки адам эки бөлөк жашаган күндө дагы ар бир мисалы аталык бир мээримин өзүнүн балдарына көрсөтүп турса, ал эмне жаманбы? Жакшы эле болбойбу менин оюмча. Балдарга мен өзгөчө баягы кызыма байкайм да, кызыман байкайм, аталык бир мээрим өтө керек да. Анткени баягы кыз киши болгондуктанбы, балким уулум кичирээк болуп же бир эркектик бир намысы барбы, билбейм. Ал билгизбейт да. Анан кызымдан мен ошол нерсени бир аз байкаймын. Эми аябай эмес, бирок баары бир баягы жүрөгүндө мен энемин да, эне баланын эмне болуп атканын айтпаган сөзүнөн эле мисалы байкап турат да. Ата болгондон кийин эми көңүл буруп койсо бул менимче бул жерге мисалы үчүн эч мындай неменин кереги жок да. Бир финансы жактан бир жардам берип же мындай ал нерсе эчтеке кереги жок. Болгону гана бир мээрим керек болот экен. Балдарыңыз ошо атасынын жаңы үй бүлө кургандыгын кандай кабыл алды? Уктукканда? Эми кызым аябай оор кабыл алды. Оор кабыл алды. Эми оор эле болот экен да. Мага айтышта оор болду. Мен мисалы үчүн дароо айткан жокмун. Ал үйлөнгөндөн кийин бир калп айтпайын, бир 3-4 ай өткөндөн кийин анда дагы баягы сөздөн сөз мен айтмак эмесмин. Мен анткени өзү атасы айтсын деп негедир ошондой нерсени күттүм да. Баягы атасы балким чакырып алып, кызым мен сени жакшы көрөм, бирок ушундай болуп калды деп балким түшүндүрөбү деп мен күттүм да. Андай болгон жок. Анан баягы сөздөн сөз болуп эле анан ушундай бир чыгып калды да. Ошонун кызым бир аз оорураак кабыл алды. Бирок мен бүгүнкү күнү мисалы айтып түшүндүрөм кызыма. Биз мисалы ата-энең эки жакта болгонубуз менен биз сени жакшы көрөбүз деп ушинтип айтып турам да. Мен да жакшы көрөм, атаң да сени жакшы көрөт. Бирок анын азыркы учурда өзүнүн үй бүлөсү бар. Ал эми башка бүлө, мен башка үй бүлө дегендейчи. Башка үй бүлө менен баягы жашаш керек, ал өзүнүн баягы өзүнүн үй бүлөсү бар дегендей мааниде түшүндүрүп берем да. Негизгиси биз силерди жакшы көрөбүз деп айтып ошентип турам. Анан жаңы жылда да өзүңүздүн сүрөтүңүзгө киргизип, анан мен үй бүлөмдүн бүтүндүгүн сактап калыш үчүн аябай аракет кылдым. Бирок бул жылы ошол чын жер үзүлдү деп жазган экенсиз. Анан мындай жарашууга аракет бир эле сиз тараптан болуп жатты. Эми мындай экен да. Мисалы үчүн
буйруй турган нерсе буйруйт экен да, буйрубаган нерсе ал миң аракет кылсаң деле буйрубайт экен да. Анын сыңары мисалы биз мен тараптан, ал тараптан деле элдешели деген бир жакшы ниеттер болду да буга чейин. Мисалы эң акыркы эле алганда мындан бир 2 жыл мурун Аравияга барганда ошол жактан дагы жакшы бир ниеттер бар болчу да. Экөөбүздүн жалгыз эле мен эмес, мисалы ал тараптан деле жакшы ниеттерди коюп, эми биз баягы ыйык жерге барып аткандан кийин депчи. Мен өзүм аябай таң калгам да. Ал эми бир чет аз мунун баарын эстегим келбей турат дейм азыр. Бирок болгон, чынында аракеттер болгон. Көчмөндөр оюндарына барып калдык да. Ошондо экөөбүз тараптан ал дагы ал эми аял киши албетте аракет кылат, бирок эркек киши дагы мындай биринчи шартты ошол болуш керекпи деп ойлойм да. Мага чейин деле болгон, негизи болуп келген да. Анан ал жактан дагы бир башкача бир сезимдер болгон, чын айтканда. Бир кайра кыз жигиттей болуп бир мындай эми мындай жакшы сезимдер болгон да, жакшы ниеттер болгон. Эгер буйругултуу болбосо, бул нерсе болбойт экен да. Мен ошол нерсени түшүндүм да, анан ошол себептен демек биз ошондой кабыл алышыбыз керек да. Ар бир нерсенин өзүнүн орду, бир мүнөтү, сааты болот экен да. Болгону бул нерсени туура кабыл алыш керек экен да. Демек бул нерсе эми ушундай болуш керек. Эки жолго түшкөн үй бүлөнүн, мисалы жубай аял күйөөсүнүн ортосунда экөөсү чогуу алган мүлктөр болот да. Анан ошол сиздер ажырашкандан кийин ошол мүлктөр, анын муну тууралуу чыр болгон жок беле? Рахмат. Мен эзи айтып калганмынбы, мындай чырдан мындай алыс жүргүм келет да. Чыр кылгым келбейт, эми ар бир адамдын өзүнүн мындай кандай десек, өзүнүн орусча айткан совестине коюш керек да. Эми ал нерсени ар бир адам өзү билет дегендейчи. Анан чырдашып, анан талашып, эми бар болчу бизде баягы. Эми көп деле ал учурда көп деле немебиз жок эле, бирок баягы эми кичинекей болсо да, бир аз болсо дагы баягы машинабыз, үй алып баштаганбыз дегендейчи. Анан бирок эчтекесин сураган жокмун, эчтекесин талашкан жокмун. Себеби мындай чырылдашып, анан тиги, анан бул деп анткени мага жакпайт да. Антким келбейт. Эгер берем деген киши суратпай эле берет да. Тем более балдары тургандан кийин бергиси келген киши өзү берет да. Анан бербейм деген киши ал өмүрү кыйнасаң бербейт дегендейчи. Анан антип эчтеке сураган жокмун мындайча айтканда. Ал ошол Аскат мырза да калды. Азыркы учурда Аскат мырзанын кандай десек жашап жаткан үйү дегендей. Өзүңүздү мындай күчтүү айыммын, эрктүү айыммын деп эсептейсизби? Эсептейм. Эми албетте мен ойлойм да, ар бир эле айым бул күчтүү болот да. Эми бул төрөлгөндөн күчтүү болбойт. Бул ар кандай сыноолор болот, мындай. Ошолордон улам күчтүү болот болуш керек деп эсептейм да. Анан мен өзүмдү Кудайга шүгүр күчтүү деп ойлойм, бирок албетте ар бир аял заты дагы мындай күчтүү болгусу келбейт деп ойлойм да. Бул болгону бул жашоонун өзүнүн бир мыйзамы дейбизби, жашоонун бир нугу, билбейм, эми кандай деп айтсак болот. Жашоо өзү ошондой кылат экен да, биздичи күчтүү кылат экен да. Бирок эгер мен оюма койсом, мен күчтүү эмес болом деп жүрө берсем. Кайсы бир маектериңиздин биринде айткан экенсиз да, сүйгөн адамыңдын болгону кандай жакшы депчи. Анан сурагым келди да, жүрөгүңүз, ошол жан дүйнөңүз жаңы бир адамды кабыл алганга, мамиле курганга мындай азыр кандай? Бул нерсени мен эми эле ойлонуп баштадым десем болот да. Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болуп, балким мен ошондой болуп калдымбы, билбейм. Айтор эми гана ойлонуп баштадым десем болот да. Эми ойлонуп, депчи мындай. Жашаш керек экен, баягы жашаш керек экен деген баягы
жашоону баягы өзүң үчүн, өзүңдүн жыргалың үчүн, өзүңдүн бир өзүңдүн балдарыңдын, жакындарыңдын мындай жыргап жашаш керек экен дегендечи, амурун болсо көп эле жактан баягы тыйып, кызга негизи 40 үйдөн тыюу деп коет эмеспи? Биз ошондой нерседе жашайт экенбиз да. Тиги деле болбойт, бияка болбойт, бүт эле нерсе болбойт депчи. Анан ошол нерсени мен эми гана кичинеден болсо да мен айтпайм, мындай 100% эмес. Ошол нерсени азастан эми түшүнүп баштадым да. Залина айым, чоң рахмат атайын алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жалаң гана жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп келип туруңуз. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, ошону менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Биздин каналга жазылып, комментарий жазганды унутпаңыздар.